Бардығы жоқ болды деген күні. Қырғызда бір ушундай сөз бар. Бирде жигит төминет, бирде жигит жөө жүрөт. Төмилгенде айланчыктап төбөсүнө көтөрүп эл жүрөт. Жөө жүргөндө жөн болбоду ушул деп келе-келе белгүлөт. Чынында адамдын башына эмне гана келбейт. Жашоодо келген нерсе да кетет, кеткен нерсе да кайра келет. Ал эми ар бир саноонун ичинде жашырылган сабак болот. Мен тааныган бир аял бар эле. Кезинде ийгиликтүү ишкер болчу. Иши жүрүшүп, берекеси ашып турган. Ким жардам сураса колун кайтарчу эмес. Тууганыбы, таанышыбы колдон келишинче жардам берип кетчү. Балким табияты ошондой кең болчу. Балким жашоонун өзү ага молчулук берген эле. Бирок бир күнү анын жашоосунда баары өзгөрдү. Иш токтоду, акча кетти, бизнеси жабылды, үйү, машинасы баары акырындык менен колунан учуп кетти. Кечээ эле айланчыктап жүргөн адамдар бүгүн жанында жок. Ошондо гана ал жашоонун дагы бир чындыгын көрдү. Ийгилик көп дос алып келет. Сыноо чындыгында чыныгы гана адамдарды жанында калтырат. Ал күндөр абдан оор өттү. Көп таарынды, көп күттү, адамдардан жардам издеди. Бирок жардам келген жок. Ойлор басып, көңүлү ооруп кеткен күндөрү ал бульварда сааттап басчу. 4, 5, 6 саат жөн эле басчу. Кулакчын тагып, аудио китеп угуп, сырттан эмес, өзүнүн ичинен жооп издечү. Жооп, жашоонун маанисине жооп. Эмне мындай болду? Эми эмне кылам? Кайдан баштайм? Ошондой күндөрдүн биринде ал бульвардагы бир көрүнүшкө көзү түштү. Жерде чымчыктар жем терип жүрүшүптүр. Тынч, бейгапар, шашылыш жок, коркуу да жок. Ошондо анын көңүлүнө бир ой келди. Бул кичинекей чымчыктар эртеңкисин ойлоп кабатыр болуп жатышкан жок. Алардын рызкысын Кудай күн сайын берип жатат. Эгер Кудай чымчыкка кам көрсө, мен тирүү туруп кантип үмүтсүз болом? Ошол учурда ал терең түшүндү. Тирүү болсоң, рызкың түгөнбөйт. Акыл берилгенден кийин аракет кылуу керек. Аракет кылсаң, Кудай жол ачат. Ошол күндөн баштап анын ойлору өзгөрдү. Ал түшүндү. Бир нерсенин бүтүшү бул акыркы чек эмес. Бул жаңы башталыштын босогосу. Бир эшик жабылса, бир эмес бир нече эшик ачылат. Болгону ошол эшикти көрө билүү керек. Ачууга эрк табуу керек. Анткени чындык бирөө. Баары сыртта эмес, жооптор адамдын ичинде. Жоготуу кыйратпайт, жоготуу ойготот. Жашоо кээде баарын алып кетет да, бир гана нерсени калтырат. Ал сенин күчүң,
ишенимиң, жаңы баштоого болгон мүмкүнчүлүгүң. Ошондуктан эгер бүгүн сага баары жоголгондой сезилип жатса, эсиңде болсун. Бул аяк эмес. Бул сенин жаңы жашооң башталган күн.